Токмокто жергиликтүү кеңештин депутатын өлтүрүп кетишти. Бул тууралуу Кактус медиа сайты өздүк булактарына таянуу менен жазды. Маалыматка таянсак, Ленин көчөсүндө жайгашкан Космос кинотеатрынын жанында 17 мартка караган түнү 3 бала турган. Алардын бири 1991 туулган жергиликтүү кеңештин депутаты болгон. Алардын жанына 10 чакты бала келип, ортодон чыр чыккан. Балдар мушташа кетишип, бир бала экинчисин бычактап салган. Алган жараатынан улам каза болгон бала жергиликтүү кеңештин депутаты болчу. Дагы бир бала ооруканага жаткырылган. Алдын ала маалыматтарга караганда, мушташ боюнча бир бала кармалды. Санкт-Петербургда сойкулук менен алектенген аялдар кармалды. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазышууда. Маалыматка таянсак, Художниктер көчөсү 10 бөлчөк бир дарегиндеги батирге полиция кызматкерлери 14 мартта рейд өткөргөн. Полиция бөлүмүнө 2 кыргыз жараны алып келинген. Алардын бири 34, экинчиси 49 жаштагы аялдар болушкан. Аялдарга карата Россия Федерациясынын административдик кодексинин сойкулук менен алектенүү беренеси менен протокол түзүлгөн.